sallallahu aleyhi ve sellem'din tabliğ, dindi jetkürүү ыкмалары жөнүндө сөз болуп турганда, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ажолорго кат жазуу же ошол динди жеткизүүнүн дааваттын бир услубу катарында ошол убактагы падышаларга, ажолорго кат жазуу дагы болгон. Мына ушул дагы дааваттын бир усулдарынын бири. Бирок кимге ким жазыш керек, ошону билиш керек жана кантип жазылыш керек, мына ошол маселе дагы эске алыныш керек. Алланын элчиси бир жагынан шакирттерин айланадагы элдерге жиберип, буту менен басып барып такылдатып айтсын деп. Аларды исламга чакырса, дагы бир тараптан ажолор менен падышаларга кат жөнөтүп, аларды акыйкат динге чакырды. Бул дагы таблих жолдорунун бири болчу. Демек, колдон келген ыкманын бардыгын даават кылууга колдонуш керек. Кимге кайсыл жактан келет деп. Кээде бизде ушундай даават бир гана басып барыш керек, калган даават түрү болбойт дегендей сөздөрдү айткан чалагайымды кездешип калат, бул туура эмес маселе. Балким эшин ачпайттыр бизге. Балким ага только телевизордон кирип барыш же сатып алган гезитинен кирип барыш керек, мисалы үчүн. А падышаларга баса булар кабыл албайт, сен телефон татканга болбойт бизде. Мен дайым айтам, эмнеге эле тарта бересиңер? Биринчи келишиңиз. Биз сизге диске подарок этебиз, чоң. Же жанагы немесин адресин эме сообщение жөнөтүп коебуз. Иншалла. Булар жакшы тартат ошого, макулбу? Көңүлүңүз кетип калбасын дегеним, эмнеге аяп атат деп аягандан эмес, иншалла. Көңүл буруп уксаңыз жакшы болот. Анан ошо колдон келген нерсенин бардыгын пайгамбардын даават жеткиргенге колдонуш керек деген сөз ушул жерде айтылат. Биринчи Нажаши. Нажаши Хабаш өкүмдары болчу, Эфиопия. Ошонун падышасын бизде президенти саларда Нажаши деп айтат. Нажаш деген Хабаштын өкүмдары. Алланын элчиси менен тикелей көрүшпөгөнү үчүн ал сахабалардан болуп эсептелбейт. Бирок өтө улуу инсандардын бири. Хабаши мусулман болгон. Бирок пайгамбарыбыздын доорунда мусулман болгону менен пайгамбарыбыздын өзү менен кол көрүшүп учурашкан эмес жүзмө-жүз. Бир адам сахаба болуш үчүн пайгамбардын доорунда ыйман келтирип, анан пайгамбарыбыз менен көрүшкөн болуш шарт. Бул пайгамбардын доорунда болгон, мусулман болгон, бирок пайгамбарыбыз менен бирге кол кармашып, бирге олтуруп өзүн көргөн эмес. Ошон үчүн бул сахаба эмес, бирок өтө улуу инсандардын бири бул адам. Алланын элчи табиин деп айтсак болот, анткени сахабаларды көргөндүгү анык бул кишинин. Алланын элчиси ага Амр ибн Умайяны жиберген, адам жиберген. Бирок адам менен кат кошо барган. Басып дагы барган, анан колунда пайгамбардын катын алып барган. Нажашиге жазылган катта пайгамбарыбыз мынтип жазган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланын элчиси Мухаммадтен Хабаш Нажашиси өкүмдары асхамга деп. Салам сага дейт. Сага салам деп айтып атат. Мен сага кат жазуу менен Малик, Куддус, Салам, Муъмин, Мухаймин болгон Аллага мактоолор айтамын. Сага кат жазып атам, ошол эле учурда Аллахтын сыпаттарын эсептеп, Аллах Таалага мактоо айтамын. Мен Исанын рухулла, Алланын руху. Жана Алланын ар намыстуу таптаза кыз Мариямга салган сөзү экендигине күбөлүк беремин. Яни Мариям энекебиз бул сойку болгон эмес. Ал Иса алейхиссалам төрөгөн, анын рухун Кудайым өзүнүн буйругу менен салган анын ичине. Ошон үчүн рухулла дегени буга жанагы эркек аял себеп болуп төрөлгөн эмес, балким Аллах Таалам түздөн-түз рухту өзү салган. Бардыгы Кудайым өзү салат, урматтуу бир тууганым. Бирок бардыгы себеп менен болсо, эч себепсиз салган бул. Ошон үчүн рухулла дейт. Болбосо бул дагы рухулла, бул дагы рухулла. Yani Allah'ım ruh bergen üçün. Bирок дал ошол Иса пайгамбарды өзгөчөлөнтүп айткандыгыбыз анткени эч бир себеби жок, ага эмне рух жан салгандыгы үчүн Алланын руху деп атат. Аллах рух берген деген мааниде. Мен Иса рухулланы ошого күбөлүк берем, Иса рухулланын пайгамбар экендигине. Жана эч кандай күнөөсү жок. Ар намыстуу таптаза кыз Мариям энекебиздин дагы ошол ак экенин билем. Ошо Мариям энекебизге салган сөз деп анткени күн десе фаякун.
Алла Таala болsun деген сөздү салды, ошо болsun деген сөз менен буга жан кирди. Бул пайда болуп төрөлүп атат деген сөз. Сен шерigi жок, сени шерigi жок жалгыз Аллага ишенүүгө чакырамын деди. Биринчи салам айтты, кийин анын этикадында болгон нерсени айтып, сен ишенген нерсе мен дагы ишенем деп атат. Анан сага мен даават кылып ушака чакырып атам деп айлантып сөз тегереп палан түкүн дебестен 3 нерсени айтты. Ушул жерде бир кызык нерсе, бул анда мусулман боло элек болчу. Бирок буга салам деп баштап атат. Анткени Кудайдын керемети менен, пайгамбар өзүнүн караматы менен, мужизасы менен Кудайым көңүлүнө салып, бул мусулман болушунан пайгамбары бизге кабар берип айтып атат. Ассаламу алейкум, бул мусулмандарга болгон салам. Биякта салам сага деп айтып аткан, урматтуу бир тууганым, бул адамды мусулман экендиги, мусулман боло турган экендиги жөнүндө Кудайдан буга башарат бар. Ошон үчүн буга бөлөк салам менен кетип атат. Кара. Эки аламдын көсөмү оболу Нажашиге карата тикелей салам сага деп андан жакшы жишан байкаганын билдирген. Аны кат жазып атканда көңүлүнө келип Кудайым салып, ошону мусулман боло тургандыгы жөнүндө ишарат жерден берилип атат. Алланын элчиси анын ак жолго келерин алдын ала көргөнсүп, ушундайча кайрылган. Аны кантип көрөт? Кудайым билдирген үчүн ошентип көрөт. Экинчиден сөз колдонуу ыкмасы өзгөчө болгон. Алланын элчиси аны ыйманга чакырганда ага эң баалуу жана урматтуу болуп эсептелген Азирети Марьям жөнүндө сөз козгойт. Адам менен сүйлөшүп атканда сени менен анын ортосундагы бирдей баалуулукка ээ болгон нерседен башташ керек. Ал жакшы көргөн, сен жакшы көргөн нерседен баштасаң, ошондон уют кылып наракка кетесиң деген сөз да. Футбол жакшы көрүп, футболдон баштап наракка кирип кетиш керек деген сөз. Хикмат ушунда турат, урматтуу бир тууганым. Адамдарга даават айтып атканда, ал эмне нерсени жакшы көрсө, сен билген нерсе ошол чекиттен баштан демек табышасың деген сөз да. Адамдар эмнеге дос болот? Адамдардын кызыкчылыгы бир болгон үчүн дос болот да. Ошон үчүн бирөөгө барып, гаш кылып барып тыкылдат айтып атканда сурап алыш керек бияктан. Жана эмнеге далил болот? Айтат, бул мындай тигиндей деген сөздөр болот. Биз Лахордо 3 күнгө дааватка чыгып, жүрүп эшик тыкылдатып атсак, бир үйгө барсак айтты, тияка тыкылдатпагыла, алар деген мусулман эмес деген десек, Ахмади дейт. Ахмади Кадияни Пакистанда мусулман эмес экен. Биздегилер мусулман талашып жүрүшөт, ана биз фатва чыгарып зорго наракка бөлүп калдык. Болбосо бизге кошулуп алышты эле. Ошто бар. Бишкекте да бар кичине. Ахмади Кадияни дегендер. Ошентип айтып туруш керек. Биякта мындай иши, мындай палан түкүндө ошого жараша сөз козгойсуң деген сөз болот да. Кийимине карап, башкасына карап, анан сөз менен кетет деген сөз. Дегеле биз мусулмандар үчүн да Азирети Марьям өтө кадырлуу. Ал улуу пайгамбар Исаны бул дүйнөгө алып келген таза аялзат жана Аллах илхам салган улуу инсан. Марьям экебиз пайгамбар эмес, аялдардан пайгамбар чыкпайт. Бирок пайгамбар Марьям алейхиссаламды айтсак боло берет. Анткени пайгамбар төрөгөн айыл. Ошон үчүн кээ бир китептерде Марьям алейхиссалам деген жазуу чыгып калса, чочуп кетпегиле. Анткени пайгамбардын энеси болгон үчүн ага болгон урмат сый гана. А так ал пайгамбар эмес. Пайгамбар болуш эркек болуш шарт. Дүркө пайгамбар падыша да эркек болуш шарт. Аял падыша болгон болбойт. Кайсы бир эл өзүнүн аялдан падыша коюп алган болсо, алар жарыбайт деген хадис бар. Эми айтсак жаман көрүнүп жүрдүк, анча мынча дагы айта беребиз. Болуш ушу. Бу дин, бу шарият. Ошол кезде чочуп кетем да, аялдар башкарып аткан болсо, я Алла деп айтып чочуп кетем кезде. Көңүл бурууга тийиштүү бир нерсе бул, Нажаши христиан болсо да, Алланын элчиси ага жазган катында Курани Каримдин тиешелүү аяттарын колдонгон. Нажаши ошондо христиан болчу, мусулман боло элек болчу. Бирок ошого Курандын аяттарын колдонуп атат. Урматтуу бир тууганым, Куран аяттардын өзүнүн керемет касиет күчү бар. Biz Kur'an'a жетпей эле бияктан философия кылып, аны айтып, буну айтып, анан бир окумуштуулардын сөзүн айтып, Дарвиздин сөзүн айтып, башканын сөзүн айтып, динге келтиребиз дей берип, пайгамбар алейхиссалам дароо эле Курандан айтып атат да. Бирок ошого жете турган, ошо түшүнө турган деңгээлде айтыш керек. Ошого эмне керек, ошону айтып берейин сага деп атат. Бул Нажашинин көңүлүн табуудагы таасирдүү ыкма болгон. Нажаши катты кабыл алуу үчүн тагынан түшүп келип, катты өөп, маңдайына баскан. Отурган, кат окулганда
Катты алуу үчүн түшүп келип, алып, өп, ана маңдайына тийгизген урматтуу бир анткени Нажашинин көкүрөгүндө касиеттүү делген нерсе Иса пайгамбар Мариям энекебиз жөнүндөгү акыйкатты, Курандагы акыйкатты буга айтып, андан кийин иманга чакырып атат. Кат окулуп бүтөрү менен дароо чакырууга жооп кылып, мусулман болгондугун жарыялаган. Дароо жарыяланган. Иман ушундай керек жүрөк урматтуу бир тууганым. Дароо жарыялаган. Жана көп создук турбастан катчыларына буйруп, мындайча жооп жаздырган. Алланын элчиси Мухаммедке дейт. Көрдүң, дароо этикат кылып атат. Алланын элчиси Мухаммедке деп айтып атат. Болбосо, жанагы Сулхул Худайбияда Мухаммад Расулуллах десе, Расулланы өчүр деп айткан го. Ана Hazreti Ali жазат, ана өчүрбөйм деген. Дегенде айткан пайгамбар мага көрсөт, кана ошол жерде Расулулла деген жери дегенде, мына дегенде минте өчүргөн да. Мухаммад бин Абдилла, Абдулланын уулу Мухаммад менен анан булардын ортосуна келишин деп жазган пайгамбар алейхиссалам. Алар Мухаммад Расул жаздырган эмес. Эгерде Расулулла дегенге этикат кылсак, анда сен мен урушуп отурбайт элекпиз деген да. А бул катында Алланын элчиси Мухаммедке деп айтып атат. Көрдүңөрбү? Демек, каттын өзүнө муну мусулман болгондугу белгилүү. Алымдар айтышат, эгерде бир адам тили менен ачык ла илаха иллалла Мухаммад Расул айткан укпасак дагы, бирок тарат алып намаз окуп аткан болсо, ошонун ичинде ошол калима болгондугу үчүн аны мусулман экендигин билебиз дейт. Яни мен калима айткан укпадым деп айтпайсың да, намаз окуп аткан болобу? Ошол анын калима айткандыгы далил ошол бизге. Тамам? Алланын элчиси Мухаммедке Хабаши өкүмдары Нажашиден: "Мен сенин Алланын элчиси экендигиңе күбөлүк берем. Эгер буйрук кылсаң, дара ошол жерге барайын" дейт. Ыйман таказасы көрдүңөрбү? Ыйманга келдим дейт. Эми сен айтсаң ошол жака барам мен деп атат. Ыйманга кирип туруп намаз оку десе, кичине кое турбайм, манан кичине деген жери жок да. Ыйманга кирди, анан эми ыйманды талап эмне? Ошого мен даярмын деп атат. Эгер буйрук кылсаң, дара ошол жерге барайын. Бирок айта турган нерсе, мен өзүмө гана ээмин. Өзүм бара алам деп атат да. Ушул тапта кол астындагыларга да ээлик кыла албайм. Иман анткени хидаят Кудайдан. Иман болуш деп айтса, иман болуп кала тургандай нерсе эмес бул деп атат да. Мен өзүм ээмин, айтсаң өзүм барып калам астыңа деп атат. Бирок астындагыларга мен ээ эмесмин. Буларга, бирок жүрөктөргө ээ эмес да. Бийликке ээ. Камап коет, өлтүрүп коет, чыгарып берет, киргизип берет, бирок иманга киргизип кое албайт да. Мен өзүмө гана ээмин дейт. Эгер буйрук кылсаң, дара ошол жерге барайын. Бирок мен өзүмө гана ээмин. Ушул тапта кол астындагыларга ээлик кыла албайм. Сенин айткандарыңдын баары чын экендигине күбөлүк айтамын. Башка бир иман. Ла илаха иллалла Мухаммад Расулуллах дейт, арак ичпесең, астагфирулла, эмне кичсе бул шампанский боло берет дейт да. Урматтуу бир тууган, ла илаха иллалла Мухаммад Расулуллах деген анын астындагы бир шариаты менен болот. Мухаммед пайгамбар деп айтып атасың, мага күбөлүк берип атасыңбы? Айткандын бардыгы акыйкат деп ишенмейинче жана калмаң өтпөйт, урматтуу бир тууганым. Ла илаха иллаллах деп айттыңбы? Аллахтан башка Кудай жок деген акыйкат жүрөгүңө кирдиби? Демек Кудайда айтканы бар акыйкат деп билишиң керек болот. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде эки жерде жолук парыз деп айтып атса, мен калима айттым, мен мусулман болдум деп туруп, мен деле мусулманмын деп чачтары мындай астына келип отуруп эжелер бар. Кур'анда эки жерде келет, жолук парыз деген деп айтсаң, мен өзүм билем, өзүм мына дейт. Биз айтабыз да, алдаба өзүң, алдаба. Бул билет ошону, Нажаши билет экен ошону. Айтып атат да, сен айткандарыңдын баары чын экендигине күбөлүк айтамын дейт. Ушундай болуш керекпиз. Ла илаха иллаллах дедиңби? Кур'ан барын ишенишиң керек, Мухаммад Расулулла дедиңби? Сүннөттүн барын ишенишиң керек. Аткарылып айтканың башка маселе, бирок этикат кылыш сенин мойнуңдагы милдетиң. Нажаши ыймандын эмне экендигин жакшы билген адам. Бир күнү жанындагыларга мындай дейт: "Аттиң" дейт. "Ушул падышалыктын ордуна Мухаммеддин кызматкери болсомчу" деп арман кылды дейт. Падыша бардыгы бар. Ушул падышалыктын ордуна Мухаммед пайгамбар жанында кепичин түздөй турган кызматкер болгонунда кандай жакшы болот эле деп айтып ататчы. Көрдүңөрбү? Бул чыныгы ыймандын белгиси. Динге кызмат кылуу, динди жеткирүү урматтуу пайгамбардын иши. Падышалык кылуу Нажашинин иши. Нажаши пайгамбардын астына барып кызмат кылсам эле аттиң ай деп айтып атат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бу жерде отургандардын ар биринин макамы падышалыктан жогорку макам деген сөз да.
Анткени бул пайгамбардын ишин аткарып аткан адамдар деген сөз. Түшүнүктүүбү? Ошого ким экениңерди билип жүрүшүңөр керек. Арадан көп жылдар өттү. Bir күнү Алланын элчиси мечитке келип, ал жердегилерге ордуңардан тургула. Боордошубуз Нажашинин жаназа намазын окуйлу деди. Мусулман болду, бирок келе албады. Анан bir күнү пайгамбар алейхиссалам Бухариде келет, сахих хадис бул. Келип тургула ордуңардан жаназа окуйбуз деди, Нажашиге окуйбуз деди. Малики мазхаб боюнча, Шафи мазхаб боюнча, Хамбали мазхаб боюнча эгерде bir адам башка жерде өлсө, ага жаназа окуп көмүлөт да. Анан ага жете албай калган башка региондордогулар дагы кыбланы карап туруп, ошол адамга жаназа окуп койсо боло берет. Буну салатул гаиби, гайыптагы адамдын намазы деп айтышат. Ханафи мазхабта бул жок. Биз айтабыз, бизге өлүктүн өзү болуш керек деп айтабыз. Өлүктүн өзү болсо окубайбыз деп айтабыз биз. Кызык, бу жерде Сахих Бухарда хадис келип атат. Муну кантип айтабыз? Пайгамбар өзү келсе, ордуңардан тургула. Ало, Нажаши аякта өлүп аткан болсо, кантип окуп атат? Биз эмне Ханафи мазхаб эмнебиз биз? Биздин сук ошондо эмне болуп калды деген суроо келет да. Мулла Али Кари 1014-жылы өлгөн Маккада. Египеттеги Аласкар аалымдары салатул гайб окушкан. Бул маалага көмүлгөн. Анткалар мазхабтар Шафи экен, Хамбали экен, Малики экен окуй берет. Бизде андай жок, урматтуу бир тууганым. Анан бирок бул хадисти эмне кылабыз биз десек, буну Ибнул Хумам өзүнүн Фаткул Кадирде, имам Сарахси Мабсутунда жана башка жерлерде айтышкан. Айтат, Аллахтын караматы ушунчалык деңгээлде дейт. Бул ошол пайгамбар алейхиссаламдын алдына Нажашинин табытын Кудайым алып ошого көчөт кайрап кеткен дейт. Ушунчалык деңгээл. Анткени бул адам тирүүсүндө пайгамбар алейхиссаламга келе албай калды дейт. Анан Кудай Таалам ушундай кылды, бул ошо пайгамбардын өзүнүн мужизасы, Нажашинин караматы деп айтышат ушундай. Эми ушинтип айтышты, урматтуу бир тууган. Ушул китептерде бар ушундай. Муну жок деп айтыш кыйын, анткени карамат хак. Жомок деп айтыш кыйын, урматтуу бир тууганым. Ибнул Хумам айтып атат, кийин андан кийин имам Сарахси өзүнүн өзгөн тууганыбыз ошол ушинтип айтып атат. Алымдардын арасында өлгөн бирөөгө көзү жок жерде алыстан жаназа намаз окуса болобу же болбойбу деген маселеде көз караш бирдей эмес. Ахлүсүннат вал жамаатта эки түрдүү көз караш бар. Ханафилерден башка мазхаб имамдары мындай жаназа намаз окулса болот дешкен. Алар жогоруда баяндалган мужизалуу окуянын далил катары көрсөтүшүп дешкен. Ханафилерден башка мазхаб имамдары мындай жаназа намаз окулса болот дешкен. Алар Ханафилер жогорудагы баяндалган мужизалуу окуянын далил катары көрсөтүшүп, Нажашинин табыты Алланын элчисинин алдына алып келинип, жаназа намаз окулган дешет. Карап тургула. Телефон жок, WhatsApp жок, почта жок, кантип кабар келди өлгөн тиякта. Өлгөндө ат чаптырса, бирака 10 күндө келиш керек болсо, пайгамбар дароо келип өлдү, жаназа окуп атабыз деп атат да. Эми Кудай Таалам ошол кабарды жеткирип койгон, анын сөөгүндө алып келип коет да Кудай Таалам. Пайгамбарга тургузуп, биз пайгамбарга көз көрбөйбүз. Bir günü bu janagı ançamçılar çuvağa joyakta dalili жок жомок айтат дегендерге сөз да, далил катары. Биринчиден ошо кабардын өзү келгени кандай керемет. Өлдү мына тургула деп атат да. Демек кабар келгенде алып келип коюшу. Экинчиден пайгамбар көргөндү кээ бирли башкалар көрбөй турматы бир тууганым. Bir günü мына пут кийим окуган менен сүннөт өзү негизи. Улак ат чаап жүргөндөр өтүп намаз окуп берсе боло берет. Кой кайтарган ошо өтүп окуса боло берет. Чечи шарт эмес да. Анан пайгамбар намаз окуп атып эле кепичин чечип туруп уланта берди. Элдин баардыгы кепиштерин ыргытышты бияка. Намаз окуп атышып. Эми элестетип көрсөң, пайгамбар бияка ыргытса, баардыгы ыргытты, кепиштер бияка ыргып кетти баардыгы. Анан салам бүтүргөндөн кийин пайгамбар айтты алейхисалам: "Эй тууганда, силерге эмне болду? Баарыңар кепиштериңер бияка ыргытып, жакшы намаз окуп аттыңарга" деди. Айтты: "Сиз ыргыттыңыз, биз дагы ыргыттык" деди. Мага Жебрейил келип, о кепечиңин түбүндө бир неке жабышып калган нажас нерсе деп айтты. Силерге да айттыбы деди. Жок, айткан жок бизге дешти. Көрдүң, Жебрейил периште келди. Онун канат 6 күндүк жол, бир канаты өзү. Ошол ушунча чоң, олуттуу, зор Жебрейил периште келди, Мухаммед пайгамбардын өзүнө гана көрүндү. Болсо имам менен саптын ортосу канча? Бир сап жакын. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, пайгамбарлык өзгөчөлүк биздин акылыбыз жетпей калат кээде.
Анан сен акылың жетпей калса жок деп айтпашың да, сен азыр көзүң карадың, дубалды ачып караганда, о көкжан арагыраак барып 5 күнгө көрүндү. Анан сага наркы эме көрүнбөдү, ысык ата мисалы үчүн. Сага көзүңө көрүнбөс ысык ата жок деген сөз эмес да. Сенин көзүңүн чегерасы бүтсө эле башка жок деген сөз эмес. Ошондой эле сенин акылыңын чегерасы бүтүп калса эле андан нарагы жок деген сөз эмес. Ошон үчүн бул ишенич бөлөкчө маселе да. Болбосо Ибнул Хумам, имам Саракси дегендер жоң адамдар буларчы. Булар айтат. Ханафилер айтышты. Жогоруда баяндалган мужизалуу окуяны далил катары көрсөтүшүп, Нажашинин табыты Алланын элчисинин алдына алып келинип, жаназа намаз окулган дешет. Бул ислам фыкхы илимине тиешелүү маселе болгондуктан бул жерде толук чечмелеп олтурууну туура көрбөдүк. Фетхулле Бүлен шейхти мен өзүм көргөм. Бу киши факих адам. Менин мактарым муктаж эмес. Мен кетип атып бияктан бир маселе окудум. Ханафи мазхаб боюнча намаз окуп атканда китеп карап окуса бузулат деген эмебиз бар да. Түшүндүңөрбү? Анан Абдул Фаттах Яфи деген йемендик ханафи алымыбыз bir makala жазды, илимий макала. Нафил намаздарда дурус болот деп. Анан биринчи окуганда мен чычалап, эмнеге ушинтип айтат деле кыйын ханафи киши болгон болуп. Жактырбай сөздү, аны китептен баарын окугам. Бу жактырбай, анан окуп анан далилин айтып, антип интип, анан бирок чындык акыры моюн сунуш керек болот. Bir күн чала, 2-3 күн чала, 10 күн чалайсың. Акыры далил деген далил да. Биринчи күн муну кереги жок деп мага жөн олжубай өзүнө жөнөтө бер. Бар, өзүң окуй бер, муну кереги жок. Тактан билет бул деп. Анан эртеси кара 3-күн 10 күн дегенден ошого моюн сундум акыры. Чындыкка моюн сунуш керек болот далилдер менен. Анан ошондой анан кийин Америкага барган жолукканда барсак, ошол жерде ошол жана тахажжуд нафил намазында китептен карап окуйт экен да, карычы. Бул өзүнчө карамат. Эгерде мен ошол маселени окубай барган болсом, тигилерге ачуум келип, астагфирулла, эмне кылып атат булар деп, Фетхулласын кошуп бардыгын сөгүп кайра келе берет башыма элде. Анткени мен мындай бир менде ыйыктык жок, урматтуу бир тууга. Мен илимди урматтайм, сыйлайм, пайгамбарды сыйлайм. Эгерде бирөө ката кетирген болсо, мени эч кызыктырбайт, кызлашкыма келбейт да. Эгер ошо окуян китепти окубасам, 10 күн ызы болуп болгондо, анда мен аяктан бөлөк пикир менен келет болчумун да. Айтат болчум өзүнө, эмнеге мындай деп элечи. Анда мен үчүн эң касиеттүү нерсе Аллах Таала пайгамбар, анан дин илим болду. Пайгамбар айтты, Кудай айтты деген сөз болуш керек да. Анан ошого негизделген алымдардын сөзү. Бирөөгө мени байлаштын кереги жок. Бияк угат экен, биякта угат, мен өзүм башым өзүмдө көтөрүп жүрөм өзүм биякта. Анан сырткары ошо фикх боюнча азыр айтып коюп берди. Көрдүңөрбү? Эгерде ушинтип ханафи мазхабта мындай деп далилдеп келбеген болсо, адамдар көңүл кайтып кетмек да. Кантип эле ушундай хадис турат го, эмнеге ушундай кылат деп айтмак да. Жок, урматтуу бир тууганым. Илимдин ээлери бар. Арабча кичине билип алып, орусча кичине билип алып, окуп айта берсең, илим аны менен болуп калбайт да. Имам Саракси, имам Ибнул Хумамдын китептерин окуган, бул өтө чоң нерсе. Экинчиси Хиракл жөнүндө. Алланын элчиси экинчи катты Дихиятул Калби радияллаху анху аркылуу Рим императору Гераклийге жиберген. Бияка башка бир сахабаны жиберди, дагы бир кат менен. Жиберип аткан адамдар өздөрү айтса дагы жарай турган. Бирок печаты менен кат өзүнчө мааниге ээ да. Катты көтөрүп аткан адам каты жок, барса дагы кабыл боло турган улуу инсандар. Жаш баладан берип апарып кой деген жери жок, урматтуу бир тууганым. Чоң адам көтөрүп барып атат, ичинде пайгамбардын каты. Ал кат мында жазылган эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кат бисмилла менен айтылып атат. Алланын элчиси Мухаммедден Рим өкүмдары Гераклийге туура жолго баш ийгендерге салам болсун дейт. Ассаламу ала ман иттаба ал-худа. Туура жолду ээрчигендерге салам болсун. Эгер сен мусулман болсоң, сага ушул салам айтылат. Эгер мусулман эмес болсоң, анда сага бөлөкчө салам айтылат деген сөз. Тиякта кат бөлөкчө, бул кат бөлөкчө. Туура жолго баш ийгендерге салам болсун. Мен сен исламга чакырамын. Мусулман бол, саламатта болосуң. Мусулман бол, Алла Таала сенин сообуңду экесе арттырсын дейт. Эмнеге экесе арттырсын? Анткени бул падыша. Эгер бул падыша мусулман болсо, адамдар муну көрүп көп ээрчийт да, урматтуу бир тууганым. Мына Кореяга барсаң, жанагы чачын Ким Чен Ир ким жанагы? Ким Чен Ирби ким?
Gücümp emес, jana padişası. Kim Chen In. Azır bardık oşonun püçöskan moda eken da. Kim Chen In uşunday kılsa bardık uşunday kılat eken. Anan Tajikistan'da mer, prezident balası mer bolsa, Tajiklerde bar uşunday merdikinde kılıp püçöskan kılıp attırады. İnternette жүрөт. Ошонун соңарында bir padişah musulman bolsa, түшүнбөгөндөр ушуну bir билгени бар деп эле мусулман боло бергендер да ошону айтат. Sen musulman bolsan, экесе сага сооп болот деп атат. Анткени өзүң musulman боло сооп аласың, анан башкалардын киргенине дагы сен эмне болосуң? Себеп болосуң дейт. Musulman bol. Allah Taala senin soğuğunu 2 есе arttırsın. Eğer bu çakırığımdı kabul albasan, karamağındağı bardık dıyıkandardın, kede kembagaldardın, jana sana baş egen bardık kişilerdi күнөөсүн algan bolosун. Antkeni özü kabul albasa, adamдар ошока киргизбейт деген сөз, урматтуу бир тууганым. Киргизбейт деген сөз, урматтуу бир тууганым. Адамдар тосуп атасыз сен деген сөз. İslam tarixindagi musulmanlar barıp soğuş kılıptır degen yerlerde hiç kaçan musulmanlar oşolordun baylığını alıp alaylık. Azır uşunda çoğun imperiyalar oşol elderge hidayet bereyil debet baylığını alganı geledi. Neftisi var eken, suusu var eken, jeri var eken der. İslam өлkölөрүн an üçün emes, oşol jerge varıp İslam'da sunuş kılışkanda padişalar İslam'a girvey adamdardın musulman alışına mümkünçülükten toskonduğu sebepten adamdardın kulçuluğundan Allah'tın kulçuluğuna çıgarı üçün gana soğuş açışkan. Azır en çoğun өлkө Amerika misal üçün demokratiyanı eme kılış gerek, adamların hukukun kılegen jakşı sözdör var go misal üçün. Bir yerde demokratiya jok eken, ayaldardın hukuku jok eken, baldardıkı jok eken, saktay. Al İslam'da var bolçu. Bizde la ikraha fid din, dinde majburluğu jok. Bирок bir adamdı majburlap dinge girgizbeyt, dindin sebepтерин тосуп аткан bolsa, oşol adam menen dindin ortosun açıp koyuş bizdi mildet bolot. Açıp buna din dep sunuş kılabız, alsa aldı, albası özü bilet. Түшүнүктүүбү тууган? Кылыч менен мажбурлап динге киргизген экен деген жанагы тарыхчылардын айткан сөзү жалган. Эч качан ислам мажбурлап динге киргизген эмес. Болгон ошолордун падышалары кирбей, ислам даватына жол тосуп аткан учурда, ошол падышаларды кетирүү үчүн ошол жерге согуш ачып киришкен дагы, ана эмне кылган адамдарга динди сунуш кылышкан, каалоочулар динди алган, каалабагандар алган эмес. Эгерде bir адам мажбурланып мусулман болуп, тили менен айтып аткан болсо, жүрөгүндө ыйман жок болсо, анда бул адам мусулман болбойт. Анда мусулманчылыкты Кудайым кабыл кылбайт. Аны мусулмандар жакшы билет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн тарых китеп окуп атканда кылычтын эмесинен кирген, Азиретанын кылычынан кирген деген сөздөрдү жанагы биздин дежурчалдар айта берет, кайра элечи. Кичине китеп окуп алгандар. Бардыгы туура эмес айтат. Эгер бул чакырыгымды кабыл албасаң, карамагыңдагы бардык дыйкандардын, кедей кембагалдардын, жана сага баш ийген бардык кишилердин күнөөсүн алган болосуң. Аят жазат. О китеп берилгендер, жөөт жана христиандар, бизге да, силерге да теңдеш болгон бир сөзгө келгиле. Булар христиан да. Ой христиандар, силерге дагы, бизге дагы тең болгон. Барыбызга ылайык бир сөзгө келгиле. Силерде жок эмес, силерде дагы бар сөз. Bizde daha bar söz, barımızga teң söz gelgile. Bizge de, sizlerge de tengdeş bolgan bir sözge gelgile. Жалгыз Allah Taalaga gana kulçuluk kılalı, aga hiç nerseni şerik teң kılbaylı. Jana Allah Taala'nı koyup, biri-biribizdi teңir kılıp albaylı. Antken İncil'de uşul akida var bolçu. Tevrat'ta uşul bar bolçu. Egerde sizler çınıgı dine kele turgan bolsoңор, oşo sizlerin diningerde hakikat. Биздин да акыйкат ушул окшого кайтайлык бардыгыбыз. Жалгыз Кудайга сыйынайлык, ширк кылбайлык, бирибизди бирибиз Кудай кылып албайлык. Эгерде китеп ээлери бул сөздөн баш тартышса, аларга айткыла, күбө болгула, мына биз чыныгы мусулманбыз дегиле. Эгерде акылый китаптар ошол китебинде тарыж менен келсе, андалар мусулман бойдон калат эле. Билгиле. Адам алейхиссаламдан баштап дин кармагандардын бардыгы мусулман. İsa peygamberin убагында христиандар дагы мусулман деп айтылган. Алар качан христиан болуп калышты? Куран келгенден кийин динге кетпеген үчүн. Ошолордун баары мусулман. Алардын китебинде Аллах жалгыз деп келген. Алардын китебинде Мухаммед пайгамбар келгенде ошого ынангыла, өткүлө, ишенгиле деп келген да. Misal üçün bugün Hristiyan, Muhammed Peygamber bugün peygamberçiliğini jariya kıldı, oşaqa ötüp kete beret, musulman boydan kalıp kete beret degen söz. Antkeni jan vahit üç degen söz bolu turmatı bir tuğan. Eğer akıllı kitap anti aytpay, Kudaydı жалгыз debey turgan bolsa, Allah'a aytkıla,
Mına biz çınıgı musulmanbız. Alar murdagı dinde kalıp kaldı da уже. Antken alar çınıgı musulman bolçu, kaçan paygambardın paygambarçılığı gelgende paygambarga ötüp ulantıp ketiş kerek, şunda çınıgı musulman önü kete beret ele. Bирок алар ошого өздөрү мусулманбыз деп айтып атышканда, Мухаммед пайгамбар келгенден кийин, Мухаммед пайгамбардын даватына баш ийбей, өзүнүн мурдагы жолу менен кессе, уже булар мусулман эмес деген сөз болот да. Ошолорго айткыласыздар, биз мусулманбыз деп силер айткыла деп айтып атат. Карагыла. Эгерде китеп ээлери бул сөздөн баш тартышса, аларга айткыла, күбө болгула, мына биз чыныгы мусулманбыз дегиле дейт. Ошон үчүн өз убагында Иса пайгамбардын ээрчигендердин бардыгы мусулмандар, алар берге киришет иншалла. Алар биз менен чогуу болот. Андан кийинкилер уже мусулман эмес. Каттагы бул сөздөр Гераклийге таасир көрсөткөн. Ошол кездерде Абу Суфьян да анын элинде жүргөн. Абу Суфьян менен өкүмдардын ортосунда мындай сүйлөшүүлөр болуп өтөт. Абу Суфьян пайгамбарыбыздын туугандарынан болот, ал убакта капыр содада жүргөн. Мага кат келди Геракл. Сура илгери билесиңер, Аскар Акаевдин убагында Тажикстанда Ислам партиясы менен жөндөр азыркылар бирин-бири кырып өлтүрүп аткан. Апустар ажыбыз, Олия дамылабыз ушунда муфти эле. Эмилбек Саламатович Каптагай ошондо госкомиссия болуп, Акаев падыша болчу bizde. Анан Акаев ошолорду алып келген оппозициянын бардыгы Бишкекке. Анан дамла киргенде ордунан турчу тигилердин бардыгы, тажиктердин оппозициясынын бардыгы билчү да, дамла анткени Тажикстанда Кыргызабадда турган. Или Орто Азиянын аалымы болчу бул киши. Анан ошентип буларды саясатчыларын берки диний партиясын Каптагай ошо Апустар дамла болуп отуруп, анан ушул жерден жарашмайынча кетпейсиге да Акаев буларды кетирбей койгон. Учурган самолетту. Эптеп бир дасторконго отургузуп алсак, ынтымакка келет деп, ошентип 1-2 күн сүйлөшүп, акырында бир дасторконго олтурушуп, анан маселе чечилген, урматтуу бир тууганым. Бир сөзгө келишкен да. Анан ошентип Акаев ушундай иш кылган, Апустардан чаң салым абдан зор, Эмилбек Саламат Каптагай салым абдан зор, урматтуу бир тууганым. Анан ошол учурда Эмилбек Саламатович госкомиссиянын чоңу болчу, Апустар дамла деген аалым бар экен деп, анан кадам жайга барып, алып келет дамыланы. Дамыланы алып келсе, дамыла муфти болбойм деп качат. Дамланы муфти кылабыз деп бардык аракет кылып кыйнайт, ал болбойт. Болбойм муфти. Аны алып алып келген, бияка качып иш бар экен, той бар экен деп келишкен. Анан Акаевга кирет экен, Каптагаев кирип айтыптыр. Урматтуу Аскар Акаевич, Апустар деген чоң аалым бар экен. Ушуну алып келип муфти кылалы десек, болбойм деп ынабайт десе, дал ошо ынабаганын өзүн койгула. Акаев илимдүү адам болчу. Ошол ынабаган молда экенин өзү муфти кылып коесуңар деп, анан эми падыша буйрук итаат кылыш керек, муфти болуш керек болуп, анан дамла ошентип муфти болуп атат, урматтуу бир тууганым. Анан ошондо Эмилбек Саламатович Каптагаев деп ошондо биздин госкомиссиянын төрагасы, анан Саудияга кат жазып, бизде адамдар мусулман болуп, китептери жок деп, анан кат жазгандан бизге бир 80дей библиотека келген. Ар биринде 1000 китеби бар. Куран, тафсир, хадис, башка алып келип улуттук университетке, БГУга, академияга, ислам университетке, анан райондорго таратылган. Анан ошондо сиз төрага болуп тура, сизге да бир китепкана бердик деп айткан экен, ошондо беришкен экен. Ал китепкана туруп, анан кече бир жерге Куран окуганы барсак, эми самат ошону чубага академияга мен белек кылдым деп аз жолдо келатат иншалла. 80 коробка экен. 30 коробка деп айтор көп китеп. Ташкентке бир вагон келип, Ташкенттен текшериште канчасын алып калышкан, андай мындай дешип. Арабча китеп экен да, анан келген ошо китеп келди. Анан ошону эстеп кеттим, урматтуу бир туугандар. Ушундай олия заттар өткөн шерлерде. Муфти бол десе болбой, анан башка болуп, анан кийин ошентип иншалла иш болгон. Демек, Абу Суфьян ошол жерде жүргөн экен да, ошондочу. Абу Суфьян менен өкүмдардын ортосунда мындай сүйлөшүүлөр болуп өтүп. Сүйлөш деген жанагы тажиктердин сүйлөштесиме түшүп кетти да. Бул адамдын урук тукуму кандай? Сурады. Тектүү, ак сөөк тукумдан. Бабалардын арасында өкүмдар болгону барбы? Жок. Пайгамбарлыктан мурун анын жалган сүйлөгөнүн көрдүңөр беле? Жок. Ага кимдер баш ийүүдө? Байларбы же кедейлерби? Көбүнчө кедей экен багалдар баш ийүүдө. Ага баш ийгендер көбөйүүдө же азаюудабы? Азаймак турсун, кайра көбөйүүдө. Алардан анын динине киргенден кийин жактырбай чыгып кеткендер болдубу? Жок, болгон жок. Өзү бир жолу болсо да сөзүнө турбай,
же келишимди бузганда күбө болдуңарбы? Жок, көргөн жокпуз. Азыркыга чейин андай болгон жок. Бирок мындан кийинкисин биле албайм. Мындай капыр болчу да. Андай жок. Бирок кийин болуп калышы мүмкүн дейт. Болбогон десе айтат, бул элек нерсени. Көрдүң, бардыгында жок деп бер, анан кийин жамандык кылып калыш керек. Мухаммед деген келип мусулман болуп, элдин баары пайгамбар болуп, бирок өткөзөт, ага душмандык кылып калыш керек. Бирок душмандык кыла албай атат да Абу Суфьянчы. Акырында айтты, жок, ал эч качан келишим бузган эмес, убадага дайыма турган, бирок мындан кийин бузуп коюшу мүмкүн деп айтып атат. Эми кандай, бирөөнү кармап алып, урурлук кылган эмес, таксырым камаш, бирок кийин урдап коюшу мүмкүн дегендей сөз айтып атат да. Көрдүңбү? Душман деге туура болсо, сен жөн ката айта албай калат, урматтуу бир тууганым. Биз азыр досуң качан сайрап берет. Только душман. Абу Суфьян ошол кезде мусулмандыкты кабыл кыла элек болчу. Айтат Абу Суфьянчы. Ошондо ушундай жалган айткым келди дейт. Ушундай жалган айткым келди, өмүрүмдө ушунча жалган айткым келди, бирок айта албай койдум дейт да. Анткени аркамда менин жамаатым бар эле дейт. Ончакты экен деп келип, аркага тургузуп барын айтты. Мен угуп турам, аркасына силер карап турасыңар, жалган айтса жалган деп айткыла деди да. Эми арасында оппозиция бар да, сөзсүз Абу Суфьяндыкы дагы. Ошондон коркту. Өмүр бою атаң аферист болчу, атаң жалган сүйлөйт болчу деген сөздөн намыстанды. Анткени арабтарда жалган айтуу жок эле. Баш кесилсин, тил кесилбесин дейт эле да. Чындык бар эле. Ушунчалык душмандык Абу Суфьян жалган айта албай койду, урматтуу бир тууганым. Азыр кечки калимени айтып сакалды сүйлөп, мындай кылып майлап отургандар деле жалган сүйлөгөнүн көрүп калат. Ошон үчүн этият болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам айткан, жалган сүйлөгөн бизден эмес деп айткан да. Анан ишенген дагы билишибиз керек биз. Ушундай деп айтса ишенишибиз керек да, ишенбейбиз да. Мындай дегендей бекен деп тавилат кылып отура беребиз. Ишенгенди билсек бирөөлөргө, анан бизге да ишенич пайда болот деген сөз. Абу Суфьян ошол кезде мусулмандыкты кабыл кыла элек болчу. Ары пайгамбарыбыздын элдешкис душманы эле. Бирок ал ошол күнкү айтылган сөздөр ичинде акыркы сөзүндө гана арсар жооп бере алган дейт да. Кийин бузуп коюшу мүмкүн деп атат да. Мурда бузган эмес экен. Бирөө келсе эле, эч зына иш кылбаптыр. Жок, зына кылган таптырда, бирок кийин зына кылып коюшу. Не деген сөз эми бул? Эмне деген сөз бул? Геракли болсо, анын берген жоопторун кайталап отуруп, булардын баары Алланын элчисинин акыйкат пайгамбарлыгынын далилдер экендигин айткан. Артынан епископун чакырып алып, андан да бул абал тууралуу сурайт. Анын пикири да Геракли менен бирдей чыккан. Епископ деген булардын муфтии дегени. Муфти Хазрат келиң де, христиан муфтии да по. Ушундай китебин Инжилде бар, Инжилде бар. Жаңы пайгамбар келсе мындай деген бардыгы туура келди да. Епископ айтты, ушул хак пайгамбар деди. Биздин китептегиден айтып жүргөн, күтүлүп аткан пайгамбар Ахмат деген мына ушул деди. Айтууларына караганда Геракли ыйман келтирип мындай деген. Узакка барбастан мен азыр басып турган ушул жерлер анын колуна өтөт деди. Мусулман болчу элдердин бардыгы деп айтып атат да. Узакка барбастан мен азыр басып турган ушул жерлер анын колуна өтөт. Айткандай эле анын сөздөрү төп чыккан. Акыйкаттын урматтуу бир тууган эч убакта жок болуп кетпейт да. Акыйкаттын өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө берет, урматтуу бир тууганым. Бул чындык дин. Бирок поптордун жапай эшектерди аңыраңдагандан улам Геракли сөзүн өзгөртүп, силерди сынап көрдүм. Диниңерге канчалык бекем турарыңарды билгим келди дейт. Ошентип мусулман болуп ичинен, анан поптордун баарын чакырып, эшиктердин бардыгын, терезелердин баарын жап, урматтуу эл, Мухаммед пайгамбар чыгыптыр. Чыныгы пайгамбар экен, мен ыйман келтирдим, силер дагы ыйман келтиргиле. Аны мындай далилдери менен акылым менен тааныдым. Мына чоң муфтий дагы, епископ дагы ушун хак деп айтты. Биз экөөбүз мусулман болдук деди. Дегенде баягы поптордун баары о деп кыйкырып, чугулуп, мушташып, жинди болуп, андай сен ошондой капыр, андай болбош керек, ал деген жалган жондой эмес. Ал келе турган эми керек, бул эмес, башка кантип арабтардан чыгып калат деп качты эшикти көздөп барса эшикпей экен темирден. Терезени көздөп терезебей экен. Анан такылдатып отуруп баарын тыштандырып, урматтуу поптор, урматтуу азирети поптор, силердин ыйманыңарды акыйдаңа текшерейин деген мен ыраазы болдум силерге.
Силер өзүңөр христианчылыгыңарда бекем экенсиңер, жок мен өткөн жокмун, болгону силер текшерейин дедим. Деп ошентип айластан айтып, анан тигилер чыгарды. Бирок поптордун жапай эшектерди аңыраңдагандарынан улам Геракли сөзүн өзгөртүп, силерди сынап көрдүм. Диниңерге канчалык бекем турарыңарды билгим келди дейт. Алиги епископ болсо иман келтирип, Алланын элчисине алыстан ант берип берчиген. Ошентип бул ичине мусулман болду, Геракл. А тиги ошо бойдон калды мусулман болуп. Ал ошо алыстан туруп Мухаммед пайгамбарга ээрчи ошо жерден ант берип мусулман болуп кетти, урматтуу. Азыр деле ушундай да. Чыныгы епископтор мусулман болуп айлашып жок, урматтуу бир тууганым. Анткени окуй берсе чыга берет экен да. Окуй берсең, мисалы үчүн Бирнава деген нуска бар Библиянын Инжилдики. Окусаң мусулман болмоюнча айлаң жок. Кача албайсың. Мисалы үчүн жолдордун баарын тосуп коюп, бир жол арык казып койсоң, суу келе берсе, арык барып бир жерге куят да. Ошол сыяктуу шарата окуй берсең, этегинде мусулман болмоюнча айлаң жок. Же экти окубайсың мусулман болбойсуң, же түшүнбөсөң мусулман болбойсуң. Түшүнүп башың сал иштеген болсо анда мусулман болуш айлаң жок деген сөз. Ана нарагынан келдирбей болгон болсо аны канча айтсаң деле бүтпөйт. Башка каттар жөнүндө. Пайгамбарыбыз дагы башка бир топ өлкөлөргө жана адамдарга кат жиберип, аларды ыйманга чакырган. Алардын кээ бири чакырууга жооп берип мусулман болушкан. Кээ бирлери ыйман айтуудан баш тартса да, Алланын элчисине карата сый урмат менен мамиле кылышкан. Мусулман болбогондор да болгон. Бирок кээ бирлер дипломатия кылып, ушинтип мусулманга кирди деп, бул жакшы сөз экен деп, кирбесе дагы жакшы урмат менен мамиле кылган. Кээ бирлери мамиле кылбастан деп кыйкырып, кагаздарды айырып жыткандар дагы болгон. Мисалы, Мукавкис Египеттеги коптордун, Египеттин жергиликтүү калкы өкүмдары болчу. Алланын элчиси ага Хатиб ибн Абу Балтаа аркылуу кат жиберген. Мукавкис ыйман келтирип мусулман болгон эмес. Бирок Хатибди сый урмат менен күтүп алып, Алланын элчисине баалуу белектерди жөнөткөн. Эстүү адам да. Хидаят жазбаптыр Кудай Таала мунун маңдайына, бирок ушул адам ошактан адам жазып, кат жазып жиберип атат. Демек мында бир кеп бар деген сөз да. Хидаят кирбесе акыл адам хидаят боло албайт да. Падыша мусулман болгон жок, бирок мага ушул жакшылык каалап деп сезип билип, ошого кайра белек бешкек берип, кайра жиберип атат да. Бирок Хатибди урмат сый менен күтүп алып, Алланын элчисине баалуу белектерди жөнөткөн. Мария энебиз да, Мария эмес, Мария кыпты энебиз да ошол белектердин катарында болчу. 2А Мария. 2А ма, 2А р и, анан ый, анан я, Мария. Берде Мария эле деп койгонда. Мария, кыптыя. Энебиз да ошол белектердин катарында болчу. Анда аялдар күң болот эле, ошол белек жибергенде Мария менеке ошонун ичинде, Мария эне ошонун ичинде бар эле. Алланын элчиси ага үйлөнүп, андан Ибрахим аттуу уулду болгон. Үйлөнүп дегенде бир жерде бир аз ашып кетет, үйлөнгөн эмес. Ал пайгамбарыбыздын дароо эмне кол астындагы жанагы хуремдей болгон. Күң аял келгенби, ошол күңдөн төрөлгөн. Шариат боюнча, урматтуу бир тууган азыр андай жок, интернеттен көргөндөр анда бир нерсе айтып жүрбөсүн. Султан Сулейманда түгөнгөн, ошондон кийин жок. Ошол убакта эгерде колунда күңү болгон болсо, ошол күңүнө эгерде жашап кошулган болсо, нике кыйбастан туруп кошулуу адал болот. Бирок бул кошулгандан кийин бул ошо төрөсө, анда жана кулдугунун жарымы кетет. Бул аялдарды кулчулуктан чыгаруунун бир жолу болгон, урматтуу бир тууганым. Бирок кожоюн аял болуп, кол астында кулдары болсо, ала жатканга болбойт, урматтуу бир тууганым. Анткени аял эркин болуп, кожоюн эри кул болуп калса, аял анда төбөлөнүп калат да. Бирок эркек эркин болуп туруп, ана аялы кулду алган болсо, ал ошондо көтөрүлөт аракка деген сөз да. Түшүнүктүү? Аял эркек аялга көтөрүлө албайт. Бирок аял эркекке көтөрүлүп кете берет да. Ошентип ошол келгенде күңү болгондо ошондон Ибрахим деген уулду болгон пайгамбар алейхиссалам ошентип энелердин катарына бул адам кошулган. Алланын элчиси ага үйлөнүп, андан Ибрахим аттуу уулду болгон. Булар жана которуп атканда котормочулар, кыргыздар окуйт, анан булар эмне деп ойлоп калбасын деп Султан Сулейманды көрө элек, күнөө чыга элек, айтор жазган эмес экен да ушундай. Дагы сыйлыктан арасында Дулдул аттуу ак боз качыр да бар эле. Бул арабтар көргөн алгачкы качыр болгон. Арабтарда качыр деген болгон эмес экен. Ат жешеге эле болгон экен. Ошол Мукавкис, ошол ат келген Дулдул деген ат ошол. Бизде кыргыздар Дулдул деген гүлүк деп айтабыз го. Ошол Дулдул ушундан алынган. Кыргыздын салтында сөзүндө эң жанагыдай мою бас күлүктү Дулдул деп айтышат.
дулдул. Ошол пайгамбардын качыр. Качыр мен Пакистанда өтө көп көрдүм. Аттан эшектен бийик аттан паш болот экен. Анын эти желбейт, качыр көйбөйт, ал туубайт. Түшүндүңбү урматтуу бир тууганым? Эти дагы желбейт, бирок өлгүдөй күчтүү болот. Таксидеги кадимгидей дыңгылдап кетет экен. Учуп алсаң токтобой апарат оякка чейин. Мен көрдүм аны өз көзүм менен. Илгерки көп молдолор ушундай качыр минишкен. Урдап союп жеп койбойт аны. Тууп анан зайынт кылбайт хажайынды. Анан пайгамбар качыр минген ошон үчүн. Анан жөнөкөйлүк дагы жакшы болот. Эшегимсең жүрбөй, качан жетесиң бара турган жер. Ошон үчүн илгерки молдолордун көбү качыр минген, пайгамбардын сүннөтүнө ыктыда кылып. Эми азыр биз качыр минсек окшошпойт, бирок ошо качырга окшогон машина айдаш керек молдолор. Өтө чоң айдасаң дагы уу дей беришет да, ушундай. Перс шахы болсо, Алланын элчисинен келген катты тытып жерге ыргыткан. Бул анын мамлекетинин ойрону чыгып жок болуусунун жишаны сыяктуу болуп калган. Көп өтпөстөн Персия таш талканы чыгып кыйраган дейт. Персия араб тилден кийинки ислам эң чоң тил фарс тили. Ушулардын падышасы да кат жибергенде катты окуп туруп тыткан ушинтип. Ошол тытканы менен Кисра, тытканы менен урматтуу бир тууганым өзүнүн мамлекети тытылып жок болушун шарттаган бул адам. Көрдүңөрбү? Пайгамбардын катын тыткан. Эгерде кимдир бирөө дааватты кабыл кылбай ушундай кайтара турган болсо, ошондо тытылат деген сөз. Бул азыр деле ошол даават, ушул даават. Ошол Куран урматтуу бир тууганым. Кимдир бир дааватка каршы болуп, даават айтып бара турган болсоң, дааватыңды тыта турган болсо, өзү тытылат деген сөз да. Мамлекеттердин дөөлөтү, бийлиги ошону менен сакталат деген сөз. Ошон үчүн муну тыткандан этият болуш керек. Мына азыр ана эмнеге айттым? Араб тилден кийин фарс тил экинчи орунда болду. Мына ошол жерде эң чоң диндарлар болуп кетти. Имам Бухари фарс, Имам Абу Ханифа фарс. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Илим асмандагы чолпон жылдыз сыяктуу болсо, ага жанагы ким эле? Салман Фарисидин тукумдарын ушуга жетет" деген да. Жетти, Абу Ханифа жетти. Номер 1 факих. Бухари номер 1 мухаддис жетти ошого. Көрдүңөрбү? Мына ушундай болот, урматтуу бир тууганым. Алланын элчиси ажолорго, өкүмдарларга жана түрдүү уруулардын башчыларына кат жиберип, төгөрөктүн төрт бурчуна сес көрсөтүү маанисине келген кеңир алкакта таблиг алып барган. Яны пайгамбардын таблиг урматтуу бир тууган күчү деп бирөөгө эле эмес, балким мүмкүн болгон жердин баарын жеткирген деп атат. Таблиг ушундай болгон дейт да. Бул таблиг кыргыздардыкы, өзбектердики же бурчтардыкы, биздин региондук эмес. Бул деген адамзаттын бардыгына кете турган нерсе деп атат. Ал ушундайча күн өткөн сайын алга кадам таштап, адамдардын жүрөктөрүнүн төрүнөн орун таба берген. Анда касиеттүү, керемет тартуу күчү бар сыяктуу, сыйкырдуу жиптер менен байлап алгансып, башкаларды өзүнө ээрчегенге аргасыз кылган. Аны пайгамбардын даават, нукура даават болгондуктан адамдар буга мында магнитте ээрчей берген да, кетип алсын үчүн дааватын тартып берген. Не үчүн? Пайгамбарыбызда пайгамбарлык манхаж, даават, табликтин туура жолу бар болчу да. Эгерде кимдир бир тартиптен чыкпай, дааваттын туура тартиби менен даават кылган болсо, адамдар ушунча ээрчип кете берет. Бирок качы мынтип магнитте болуп эле. Көрүнбөгөн жип менен байлап алгандай болуп, адамдар аркага ээрчип кете берет, анткени сенде дааваттын туура жолу бар эле да. Арык туура кассаң ана суу кетеби? Анан дөңгө карап кассаң суу аркага кетет да биякачы. Ошол сыяктуу даават туура болгон болсо ээрчийт. Эгер даават туура эмес болсо адамдар ээрчибейт. Анын тартуу күчүнө тап болгон ар бир адам, ар бир эл нурдуу ааламга карай бет алып, ичине сиңип баратышты. Ал адамдардын жан дүйнөсүн ээлеп алгандыктан ага каршы туруу, ага каршы күрөшүү көктөгү күндү баткак менен шыбап, жаап салам дегенге барабар иш болчу. Кыскасы бул мүмкүн эмес эле. Пайгамбардын дааватын токтотуп коем, жаап коем дегенди акыл бардын баары көрүп туруп, жок ал мүмкүн эмес, бул деген асманды шыбап тосуп коем дегендей эле кеп болуп калды дейт да. Азыр таң калам ушул динге каршы чыгып аткандарга. Кайра кошулуп аластыга түшүп чуркабай ушундай кылгандарга. Көп өтпөстөн ага бар күчтөрү менен каршы тургандардын баары курулай эле убара болуп жаткандарын билип, нугун тапкан суулардай анын нурдуу дайрасына кошулуп жатышты. Худайбиядагы таблиг сыры дейт. Сулхул Худайбиядагы маселе. Худайбия окуясы
Tabliğtin özgöçe mümkünçülüğün aygınelep beret. Azır emin tabliğ dese bir cihat degende bir jaman söz koldonup anan kee bir өлкөлөр айтканга болбой калды да, урматтуу бир тууганым. Болбосо бул касиеттүү сөз. Намаз, орозо, зекет, ажылык, жихад, таблиғ, пайгамбар, Куран, Кудай, ыйман, инсап, бейиш ушулардын бардыгы касиеттүү сөздөр. Дин düşmanдар ушуларды бизге жаман кылып көрсөткүсү келишет, урматтуу бир тууганым. Эгер туура түшүнсөк. Худайбия окуясы таблиғтин өзгөчө мүмкүнчүлүгүн айгинелеп берет. Алланын элчиси бутпарастар койгон оор шарттарды кабыл алып, келишимге кол койгон соң, Азирети Умар сыяктуу Алланын элчисинин жакын жолдоштору да башта ал келишимге нааразылык маанайын билдирип, ошол учурларда ойдо жок жерден жаза тайып кете жаздашкан. Сулхул Худайбияда Маккага келип кирейин десе, капырлар кирбейсиңер деген да. Анан келишим түзүлгөн. Быйыл кирбейсиңер, эмдиги жылы киресиңер. Быйыл кирсеңер болбойт деп. Анан бир тарапкалардын чоңголо бир жака Мухаммед Расулла жазгандалар айтышкан, сен Расул экениңи билсек, биз менен каршы болбойт элек, сен жөн эле Мухаммад бин Абдилла, Абдулланын уулу Мухаммад деп жаз деген да. Анан Азирети Али ошондо хаттат эле, өчүр десе, мен кантип өчүрөм, Расулла деген жазын өчүрбөйм деп көктөккө салган Азирети Али. Өчүсө күнөөкөр болбойт эле ошону. Ана Мухаммед бен мага курс ошо сөз деген окуш билбейт эле да. Мындай кылып суяны өчүрүп, анан ордуна Мухаммад бин Абдилла жаздырган, урматтуу бир тууганым. Ошондо Азирет Умар да каршы чыккан экен башында. Эмнеге ушинтебиз биз? Биз күчтүү болбасак башка деп. Хикмат, туура жол, акылдуулук пайгамбар ээрчи урматтуу бир тууганым. Кээ бир жерлерде сүннөт аткара турган болсоң, андай кылбаш керек, мындай кылыш керек деп айткандар чыгып калат да кээде. Кытай боюнча айттык өткөндө. Ызычы кылыштын кереги жок, башка кылыштын кереги жок, даже посольство битин кылыштын кереги жок. Бул дипломатия жолу менен чечилиш керек бул. Кытай көп десек, пайгамбардан Алладан күчтүү болуп кетти Кытай, андай мындай. Ана пайгамбар өзү Худайбия келишиминде кийинки жылга калтырып, договор коюп дипломатия кылып атат урматтуу бир тууганым. Жеңиш сүннөт аткарганда болот. Онтип дөдөрөп көчөгө чыгып алганда болбойт. Кээ бир адамдар бар, бизди уруштургусу келип, бизди кыйнагысы келгендер бар. Ошого интернетте жанагы жарма патриот болгондорго ишенбеш керек вообще. Барыш керек, чыгыш керек, Кытайга каршы туруш керек. Ана мындай өткөн чыкты, мынтип чыгышты, урматтуу бир тууганым. Эмне бирден Кытай өлтүрүш керек деп чыкты. Уктуңар ушун келди соткадан бизге. Ишенбеш керек ошого. Провокация. Ошентип Уйгурстанда болуп, бирден уйгур өлтүр деп, бирден Кытай өлтүр деген сөз болуп ошентип жүрүп. Эмне болду, урматтуу бир тууганым? Bir Uygur'un birden Kıtay emez, 10'dan Kıtay öldürsen Kıtay tükenbeyt. 10'dan öldürsen tükenbeyt ana. Demek bununla bir şariat karaş gerek mi yok bu? Uşunday urmatlı bir tuğandar. Ana uşuntip yazıştan ama kat geldi uşuntip. Kıtaylarda öldürüş gerek, ançı gerek, pinçiş gerek. Estağfirullah. Taratpaş görüşen nesillerden var. Ayşe Kuday'dan korktuş ki urmatlı. Bu degen bizde buzgusu gelgen, provokasya kılgan. Balki moşulur adımlardır önlerine. Uzucu kısabat tevele ötüke tevezine raka dep. Yer boş kalat dep bintip. İlgeri Kıtay'ın imparatoru Amerika'ya kaç yazgan eken. Jinge TV brashka dep. Men sana bombanı atıp oturbay mıntık menen. Men bombanı sana adamların jelkesimen jiberem degen da. Bulbuğa beret, bulbuğa oturup adamlar öz aparı sana tiygizip koyat bintip öyle. Men atıp oturbay adamın köpüret baktanganda şunda söz bolgan bir vakta. Anan aytып атсам мынакей. Азирет Умар айта карагыла. Азирет Умар сыяктуу Алланын элчисинин жакын жолдоштору да башта биринчи ал келишимге нааразылык маанайын билдирип, ошол учурларда ойдо жок жерден жаза тайып кете жаздашкан дейт да. Эгер ошондо баш ийбей койсо анда пайгамбарга ээрчүүнүн жолу калбай калат эле да. Бактылык сүннөт карманганда. Бирок кийинки жылы мусулмандар эң эркин Меккеге киришти. Ошондо аялдан акыл чыкты. Пайгамбар кыжалат болуп үйүнө кирип Сумбу Салеметке турган экен айтты. Эмне болду деп айтты. Буларыңа кайтайлык болду, кире албай калдыгын быйыл. Чачты алгыла экрандан чыккыла, кеттик эми, ажыга ниет кылып ашканда. Десем болбой, ажыга киребиз, Маккага киребиз, сагынган аяла чыккан баласы бар, бактары бар, Макканы сагынган жок, киребиз деп оолугуп туруп алды дейт. Анан Умму Салама айтты дейт, сен баргындагы унчукпа дейт. Адамдар жүрөктөрү жазба көтөрүлүп кетти азыр. Чачыңы буйрук бер, алып башта дейт, эл көрүп аткара берет сени деди. Анан пайгамбар буйрук берип чачын алып баштаганда элдин барды калды. Бир малда караса, ушунчалык чачын алып атат, бирин бири союп атабы дегенде ой келип кетти дейт.
баштарында эмитип аткан болсо, бирин-бири ушинтип аткан болсо эле, булар эмне бирин-бири союп атабы дегенде сүрөт жаралып калды. Ушунчалык деңгээлде тез пайгамбардын сүннөтүнө амал кылгандыгын көргөндөн дейт. Бирок кийинки жылы мусулмандар эркин Меккеге киришти. Алардын бул иши тууралуу Меккеде 1 жыл бою uu сөз болду. Муну менен башкалар исламга акырындап жакындай баштаган. Кала берсе, Меккенин эң атактуу адамдарынан болгон Халид бин Валид, Амр бин Ас сыяктуулар ушул кездерде өз ыктыярлары менен мусулман болушкан. Келишим учурунда сахабалардын Алланын элчисинде карата ишенимдеринин аябай бекемдигин көргөн меккеликтер акырындап исламга баш ие баштагандыгында белгилей кетүү керек. Кичине кыжалат болушту, бирок пайгамбарга баш ийип беришти. Кайра кетишти. Ошону көргөн меккеликтер, демек адамдарга ушундай тартип берип аткан болсо, демек ушул динде береке бар экен деп кирип башташты. Жеке инсандарга таблих. Мен Маккада окуп жүрөм. Окуп жүрсөм, ушу Бишкекте Госкам иштеген бирөө барып айтты. Чубак ажы барып каяка имам болосуң? Ишке каяка барасың? Госкомиссияга келесиң, муфтиятка барасың, эмне иштейсиң? Дейт. Ана мен айттым, мачит бар, Бишкекте мачит көп дейт. Ошо мечиттин 4 бурчунун 1 бурчу меники болот, отуруп алып сабак айтып берем дедим. Ошо? Десем, карап таң калды да, барганда ректор болом же бирнеке болом, муфти болом деген күттү окшойт да. Урматтуу бир тууганым. Жок, андай эмес да. Азыр адамдар, кээ бир адамдар бар, илим алып келген сүйлө деп айтсаң, мага 50 адам керек, анан сүйлөйм дейт. 2 адамга сүйлөгүсү келбейт. Нурулла Карабалтада. Жээнбек шейх бар. Ушулардын тартиби кандай билесиңерби? Булар здания курбайт. Булар балдарды окутат, анан балдардын берекеси менен здания өзү курулуп келет да. Ошол Аллах Тааланын сүннөтү биздеги. Сен алым молдосуңбу? Сен мечит куруш үчүн окуган жоксуң сен. Сен мечиттин рухун ишин кур, аны кура тургандар өздөрү куруп берет. Антип ошолорго айтышыптыр да, мен да илим алайын дедим эле, билим берейин деп ушунча окуп келдим, бир мачит болуп, мадраса болуп, анан ушундай класстар болсо окутайын. Жок, сен окута бер, анан өзү курулат. Канчалаган курулган мечиттер бар, медреселер бар, адамы жок да. Адам болсо калган үстүнө курулуп калыш оңой эле отурматты бир тууган минтип элечи, бияк куруп кое бересиң. Дүйбант деген улуу берекелүү медресе бар. Ошол башталганда дарактын түбүндө башталган, тыттын түбүндө башталган да. Тыттын түбүндө башталган, сабак ошол жерде. Доскан тыт кыйылып коет. Ушу. Талпак болот эчкинин жүнүнөн. Кыштын күнү жүнү жогору жакта болот, жайдын күнү жүнү аст жакта болот. Үстүнө отуруп алып сабагын бере берген. Илим берген адамга эчтеке тоскоолдук кылбаш керек, турбатты бир тууганым. Тирүү жашап атасыңбы? Демек илим берсең болот деген сөз болот да. Айтайын дегеним, дават кылганда мен ушунча адамга айтам болсом айтпайм деген болбош керек. Бир адамга айта бериш керек. Азирет Алига пайгамбардын сөзү бар да, пайгамбар алейхисалам айткан: "Ой Али, эгерде сенин себебиңен бир адам мусулман боло турган болсо, ошол сага күн чыгып баткан жердегинин баарына сага жакшыраак" деп айткан да. Сенин себептен бир адам мусулман болсо, ошон үчүн кээ бир адамдар барса, мечитте 2 адам бар экен, унчпай келе бердик, айтпай эле койдук, анан биз андай эмес. Жеке инсандарга таблих дейт. Жеке инсандарга таблих. Алланын элчиси чоң ийгиликтерге жетип, жеңиштин туу чокусунда турган кездеринде да жеке адамдар менен болгон карым-каттоолорго айрыкча көңүл бурган. Адамдар көп мусулман болду, ошондо дагы жеке адамдарга көңүл бурган. 1-2 жылдын ичинде бүт меккеликтер өзүн ээрчи тургандыгын билсе да, Халид бин Валид менен Амр бин Ас келгенде аларга өзгөчө жылуу мамиле жасап, кастарлап тосуп алат. Жада калса бул 2 кемеңгерди күтүп алууга жанындагы сахабаларды алардын алдынан жөнөткөн болчу. Көрдүңөрбү? Халид бин Валид, Амр бин Ас ошол Фатху Макка болгондо, башка болгондо, кийин Умара болгондо ошондо мусулман болушту. Булар келетканда тосуп ал деп сахабаларды жиберди пайгамбар алейхиссалам. Алар али мусулман боло элек, бирок мусулман болгонун келатат да. Адамды урматтын ордуна коюш керек. Урмат ордуна коюлуш керек. Халид мусулман болуу маанайында колун созгондо Алланын элчиси ага мындай деген: "Мен Халид сыяктуу акыл эстүү адам кандайча капыр бойдон жүрөт деп таң калчумун. Бир күн келип сени мусулман болооруңа толук ишенчүмүн" дейт да.
Кеде мен деле таң кала берем кээ бир адамдарга, чоң эл башкарган, журт башкаргандар. Ушулар эмнеге намаз окубайт экен? Ушулар эмнеге мусулман болбойт экен? Акыл эси данактай эле деп таң кала берем да. Көрсөк кээ бирлердин акыл эси данактай эмес экен. Чирик дана экен да. Болгону сыртында формасы жакшы экен да. Акыл эстүүлүктүн сүрөтүн тартып алып туруш ушинтипчи. Анткени муфтий болуп аяк бияк аралашып калгандан, көрүп сүйлөшүп калгандан кийин акыл эси дарамет кандай экенин билип калат экенсиң да. Кийген туфлисинде, байпагында, шымда, ременде, костюмда бүт бар чачтын кыскартылыш койгон атирлер бардыгы акыл эстүү көрсөтсөңачы. Ана мындайча бурчка отуруп кичине сүйлөшкөндөн кийин жанагыдай нарагы пустой экени көрүнүп калат экен да. Ошого кирбей айткан экен. Болбосо чыныгы акылдуу адам мусулман болмоюнча жүрбөйт эле, урматтуу бир тууганым. Анан бирок кээ бирлерде мүмкүнчүлүк бар, аларга балким биз дааватчылар күнөөкөрбүз да, айтып жеткире албай атабыз. Биз күнөөкөр ошол нерсеге. Анан кээ бирлерге даават жеткен болсо деле кайсарлана берет да. Бирөө түрмөгө түшүп калды чоңдордон бирөөсү. Анан мен түрмөгө түшкөндөргө кичине мамиле кылып турам, анан кийин таксыр намаз окуңуз эми ушундай болуп калды десем айтат, мен түрмөгө түшүп намаз окуп калсам, адамдар мени сынып калды деп ойлошот деп намаз окубай чыккандар дагы бар да. Не деген сөз эми? Аллага сынган болсоң бул улукко. Аллага сынуу деген башкага сынбоо деген сөз. Аллага кулчулук кылуу деген башканын кулчулугунан чыгып кетүү деген сөз. Сен катырыңа кулсуң. Кааласаң, каалабасаң ошону айткан дигил деп аткарасың. Үй алып бересиң, машина алып бересиң, жүрөсүң түк деп мисал үчүн. Сен пулуңа кулсуң. Сен ал эмес үйүңдөгү алаба итиңе кулсуң. Ошого базардан ба тамак алып келесиң, жанагы макарон окшогон дагы бир нерсе кыласың, бирөөгө тайындап кетесиң, итиңе кулсуң сен. Бирок сен Кудайга кул болбой атасың да. Кудайга кул болуу деген сөз калган бардык кулчулуктан түз чыгып кетүү деген сөз, урматтуу бир тууганым. Мен ошо акыл эстүү адам эле эмне ушу намаз окубайт экен дегендер акырындап намаз окуп кетип калат, таң калып атам ошогочу, урматтуу бир тууганым. Анан акыл эси жок дегендер ошо ойдон дагы жүрүшөт. Бирок ушул акылдуу адам го деп күмөн кылып болжолдогондор акырындап намаз окуган ойлоп, акылдуу деп болжолдогон чын экен деп шүгүр айтам. Карачы, сен окшогон акылдуу адам ушу мусулман болбой жүргөнүнө мен да таң кала берем. Таң калышыңар силер дагычы. Таң калыш керек да. Анткени чыныгы акылдуу адам кабыл кыла турган нерсе ушу. Алланын элчисинин ушул сөздөрү Халидке аябаганда чоң таасир көрсөтөт. Өзүнө көрсөтүлгөн ушундай сый мамиледен Халиддин канчалык толкунданганын, калган өмүрүндө жасачу улуу кызматтары үчүн мунун кандай таасир берген элестетип көрүңүз дейт. Мусулман бол элек, мусулман болом деп келип атат, ошого туура баасым берип, анын көңүлүн көтөрүп аткандыгы үчүн бул Азирети Халиддин өмүр бою буга зарядка болуп берди дейт, урматтуу бир тууганым. Адамдар кен сыяктуу. Тазалап караш керек. Күмүштү күл баспайт, урматтуу бир тууганым. Намаз окуй элек болгон болсо эле бул келесо деген сөз эмес. Ошого туура даават кылып, ошого бактылуулук бер, ал өзүнүн салахияты менен башкаларга дагы бакыт бергенге себеп болсун, урматтуу бир тууганым. Ошол кезде Амр бин Аас да Алланын элчисинин колун кармап, кайра кое бергиси келбей турду. Бир сөзүн кайталап тынбайт. О Алланын элчиси, жасаган күнөөлөрүм үчүн айыптуумун. Алладан кечирим сурап дуа кыла көр. Эки аламдын көсөм ага да жакшы мамиле жасап мындай дейт. Ислам мурунку күнөөлөрдүн баарын өчүрүп жок кыларын билбейсиңби? Адам исламга кириши менен энесинен жаңы төрөлгөн наристеде таптаза абалга келет деди пайгамбарыбыз. Иннал ислама яхдиму ма каблаху. Ислам өзүнөн мурункунун баарын өчүрөт деди, урматтуу бир тууганым. Бир адамдар мусулман болот, жакшынакай жүз эле бирөөгө сен мындай болчуң дейт да. Жок, ал мындай болду, исламга чейинки ал өттү. Исламдан беркисин айт, берагын айт, берагын айт сен. Сен мындай болчуң го. Жок, сен берагын айт. Сен азыр эмне болуп атасың? Мен го мындай бол, сен эмне болуп атасың? Дааватчы болуп бар, дааватка чакырбаса, сен кече арак ичип жүрөт элең го. Жок, мен кече ичкен, бүгүн мусулманмын, сен бүгүн эле ичип атпайсыңбы? Тооба кылайын. Жанагы эчки менен кой урушуп кеттир. Эчки айтат имиш, койду карап, көчүгүң көрүнөт экен сеники. Арык бар экен да. Ана арыктан секирип өссө, жана койдун көчүгү көтөрүлүп кайра түшкөндө, көчүгүң көрүнүп калды деп эчки аябай шылындайт имиш да. Анан кой минтип караса эчкиники постоянно көтөрүлүп.
Эми айтайын деп анан кийин майла элдер көрүп турат экен көчүк ачык. Меники бир секиргенде ачылып жабылды. Мунуку болсом постоянно ачык экен, буга гап жок экен. Дептир да ошонун арында сенге чарагып жүрөт бочуң го. Дейт да. Сен өзүң бүгүн деле жүрөсүң дегенде эч ким менен ошо койдой эле кеп. Алланын элчиси адамдардын көңүл төрүнөн орун алып, бийик мартабасы менен өзүнө көрсөтүлүп жаткан сый урматты ислам таблиг үчүн колдончу. Муну сөздү азыр бир сыйра окум кайра, урматтуу бир тууганым. Бул Кудайым саңа берген кадыр баркты ислам дааваты үчүн колдоонун зарылчылыгы. Кээ бир адамдар кадыр баркка жетет ислам менен. Кийин ошол топтогон кадыр баркты исламга жумшагандан коркушат. Качышат. Кече мен Саудияга бардым, умрага. Бирок мен барган жер умра менен чектелбейт. Сөзсүз илимий кеңеш башка менен болот. Анан Лутфулла Хожа деген профессор менен сүйлөшүп калсам айтат, түбү андижандык болот. Уммул Кура университетиндеги күчтүү профессорлордун бири айтат, мен дейт, биз бийликке келип алып туруп, анан бийликке келгенден кийин исламды жайылтабыз деген сөздөргө ишенбегиле дейт. Кур'ани Каримди миң издесең дагы ислам мамлекет кур деген жерде буйрук жок дейт да, ислам адамын кур деген сөз бар дейт да. Анткени жашообуздан көрүп турабыз. Ушундай партиялар, башка бир нерселер, ушулар ушинтип деп бийликке барышат дейт. Баргандан кийин ал айтат да, биринчи исламды киргизип айтышат дейт. Анан баргандан кийин ислам экинчи орунда калып, биринчи демократия деп башташат дейт, экинчи ислам деп. Же биринчи тартип, экинчи ислам деп башташат дейт да. Урматтуу бир тууганым. Анткени ошого даяр эмес эле да. Ошон үчүн хадистерди окуган адамдар бардыгы биринчи адамдар курулуш керек деп айтат, урматтуу бир тууганым. Адамдардын өздөрүнө даават кылып, ошолор чыныгы мусулман болгон болсо, медресе адам толгон болсо, зайн өзү эле курулуп калат деген сөз да, аны туура түшүнүш керек. Анан биз ушинтип мамлекет курабыз, намаз окубайт, башка кылбайт, катын баласын карабайт, анан эле ислам мамлекет курабыз дей берет. Сен курасың ислам мамлекет деген адам жок ага. Сен өзүң кура албайсың, кантип бирөөгө бир нерсе куруп бересиң сен? Сен өзүң жакшылык кыла албайсың, кантип бирөөгө жакшылык кылып бересиң сен? Ислам өлкөсү дегенге ушинтип жазып койсоң эле ислам өлкөсү болбойт да. Ислам өлкөсү кандай? Адам накысы желбесе, уурулук болбосо, караңгыда көчөгө чыккан жесир аял кыйналбай көчөгө чыгып, эч ким урдабай кайра келсе, койгон алтынын уурдалбай турган болсо, акы желбеген болсо, ошол жерде мусулман эмес, бирдей укук жашап аткан болсо, бирөөгө бирөө зордук кылбаса, ошол ислам өлкөсү, урматтуу бир тууганым. Ошол жерде адилеттүүлүк өкүм сүрө турган болсо, анан ошол шарият өкүмү ишке ашып кетет, урматтуу бир тууганым. Ислам өлкөсү деген бул мусулман эмес да жашабасын деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Ар кимдин укугу толук сактала турган болсо, ошол ислам өлкөсүнүн талабы. Ислам өлкөсүнүн албетте негизги өкүмдөр дагы бар. Кол кесилиш керек, уурунук башка. Ал Кытайда деле бар, урматтуу бир тууганым. Кытайдын өзүндө уурунун колу кесилет. Кесилет уурунун колу. Кореяда пенсия жок. Японияда экини төрөгөн аял иштебейт өмүр бою. Жашоо бекер. Анткени ишин аткарды, бул төрөп койду экөөнү. Өлкөгө эки адам тарбиялап берди. Өмүр бою пенсия буга. А Кореяда эмнеге сага пенсия беребиз? Сенин балдарың багсын сени дейт да. Ошого жаңы велосипед чыгарган кереги жок. Кореядан бир мыйзам, Кытайдан бир мыйзам, Япониядан бир мыйзам, Эмираттан бир мыйзам. Ошо менен бардыгы ордуна келе берет, урматтуу бир тууганым. Алланын элчиси адамдардын көңүл төрүнөн орун алып, бийик мартабасы менен өзүнө көрсөтүлүп жаткан сый урматты ислам таблиг үчүн колдончу. Кээде мен анча-мынча бир нерсени сүйлөп коем. Анан сүйлөгөндө эле келерге астагфирулла, ушуну айтпай эле койсоң болот эле, бияка жаман көрүнүп, тияка жаман көрүнүп дейт да, мен динди айтам, урматтуу бир тууганым. Анан ошого сөз жакшы көрүнүп, ээрчип кетким келет, анан кайра айтам, астагфирулла. Мени бирөө кадыр вактылы төргө чыгарганы, мен ушу кашым сулуу болгон үчүн чыгарды бекен, же топум жакшы болгон үчүн, жок, ушу молдо бир эки ооз гап айтат деп төргө чыгарат. Эгер бирөөдөн бир азыраак, бир жарым кашык урмат көрүп аткан болсок, ошонун бардыгы дин үчүн. Динге болгон азыраак бир чала сабат кызмат үчүн. Ошол кадыр вакт ушуга жумшабаганда эмнеге жумшаш керек? Анан кайра аузу билла деп анан кайра кайтам, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эгерде дин менен кадыр вакт топтогон болсоң, ошону динден аяба. Аяба, урматтуу бир тууганым.
Кадырларды берген Кудай, алып койгон дагы Кудай. Жанды берген Кудай, алып койгон дагы Кудай. Эгерде ааламдын бардыгы чоңулуп сага пайда берем десе, бирок Кудайым тагдырыңа жамандык жазса, эч ким сага пайда бере албайт да. Эгер сен тагдырыңа жакшылык жазылган болсо, дүйнөнүн бардыгы чогулуп, асманы менен жери, күнү менен түнү, адамдар менен жиндер чогулуп, сага урматтуу бир топ зыян жеткире албайт. Акыйда ушундай болуш керек, ошондо бардык ордуна келет. Адамдар топтоо менен ага карай умтулуп, динине кирип жатышты. Ал тургай ошондогу толкундоолор ушул күндөргө чейин жеттик десек жаңылышпайбыз. Пайгамбарыбыздын бул касиеттүү жолу мындан кийин да кыяматка чейин өзүнө таандык салтанат шаңы менен улана берет деп бекем ишенебиз. Ошондон бери адамдар тууп көбөйүп атат, динге киргендерде афважан ушинтип топ-топ болуп урматтуу тууганым кайра-кайра кирип атат. Басылмаларда жарыяланып жаткандарын эле карап көрсөк, бүгүн Европада миллиондогон адамдар мусулман болууда. Тагыраак айтканда, дүйнө жүзүндөгүлөр мусулмандыкка карай агылууда. Ооба, исламга кош бойлуу Европа жакынкы замандарда бул куттуу баланы сөзсүз төрөгөн турат дейт да, салыштырмалуу турду. Азыр Европа бооз аял дейт. Эмнеге бооз аял? Исламдан боозуп калган. Жакында ислам төрөйт. Бул деген сөз Европанын бардыгы мусулман абад болот деген сөз. Ал эми ислам дүйнөсүндө болсо мындай төрөт бүтөйүн деп калды дейт. Эки жүздүүлүк идеясы башкарып келген мына бул чыгыш элдерине карагылачы. Жарым кылымдан ашуун мезгилдер ичинде нелерди гана көрбөдү. Ислам өлкөлөрүндө кээ бир жерлерде исламды жамынып алып, урматтуу бир тууганым, башка нерселер болуп атат да, төрөт бүтөйүн деп калды дейт. Анткени ислам ибадат эмес, адат болуп калды. Ислам адамдарга байлык топтоонун куралы болуп калды. Ислам адамдарга таасир көрсөтүүнүн куралы болуп калды, урматтуу бир тууганым. Ислам адамдарды бактылуу кылуунун куралы болуш керек, жок андай эмес. Адам жекече үй бүлөлөрдүн, жекече чөйрөлөрдүн гана эмне кызыкчылыгын коргой турган куралга айландырып алышты исламды. Ал туура эмес маселе. Көп узакка барбастан эң алыскы жерлерде да азан үнү жаңырып, ал жердеги калк да топтоо менен исламга киришет. Алланын элчисинин таблигине чыныгы мааниде өкүлдүк кылгандар дүйнөнүн алыскы булуңбуштарына да бул таблигти толук жеткирип, мунун баарын чыныгы ыкластуулук жана боорукердик үчүн өздөрүнө арнап коюу менен аткарышат дейт. Кыяматка чейин чыныгы таблиг аткарам деген адамдар, урматтуу бир тууганым, дүйнөнүн бардык бурчуна чын ыклас менен таблиг кылып жетишет деп атат да. Ушундай. Бул иш үзүлбөйт. Бул иш, урматтуу бир тууган, географиялык, саясий башка нерсеге карабайт. Анткени бул адамдарды бактылуу кылган келген дин. Бул Аллахтын дини, урматтуу бир тууганым. Жаратканы сыйлары.